Кадамжай районуна караштуу Алыш айылынын үстүнөн жогорку чыңалуудагы электр чыбалгылары тартылган. Бул жайдын жашоочулары зыяндуу электромагниттик талаанын үстүнө күн кечирип жатканын айтып даттанышууда. Анын кесепетинен айылда оорунун түрлөрү көбөйгөн. Күн бүлкөрүлгөндө чытырап кадимкидей үн чыгат дагы, өзүбүз дагы коркобуз. Балдарды дагы ойнотконго коркобуз. Ошол маалда үйдөн чыкпай отурабыз. Астыга барып отуруш кыйын да. Мисалы үчүн биздин үйдүн жанынан өткөн анан башыбыз ооруйт көбүнчөчү. Мына коңшулардын бардыгынын башы ооруйт. Давление да бардыгычы. Карасаң тез эле ооруп калмай, анан слабыйбыз да негизичи бардыгыбыз эле. Анан бизге эскертүү берген эмес, мындай мунун зыяндуулугун билген эмеспиз да, ошол өткөн маалдачы 2003-жылы алып өттү. Айткан эмес, бизден дагы маалымат болбой билген эмеспиз. Бирок кийин зым тартылып ишке киргенден кийин ан уже ошол маалда эле байкадык, бирок эч кимге кайрылган жокпуз. Кийин шонон баштап ана азыр кем кубат ушундай өйдө боло албайсың да. Ушундай башымды кармайт. Башымды кармап давление болуп калдым азыр. Давление болуп, ушу күндүн давление кармайт да. Ушу доктурма, доктур, үлкөл ал, ушу скорыйга жүгүр. Кээде мен өзүм доктурга бара албай калам, али шопур дагы таппайм өзүм да. Кээде мажбур машинага отуруп давление болсун да барам да скорыйгачы. Айылды аралап өткөн жогорку чыңалуудагы 3 электр чыбалгысы бар. Эми дагы Касамин долбоорунун алкагында өтө жогорку чыңалуудагы зыяндуу электр чыбалгылары өткөнү жатат. Тургундар андагы электромагниттик нурдануунун таасири айыккыс тартарга алып келеринен чочулашууда. Анан бул жерде ушунча 220, анан 110, анан дагы 220 жогорку чыңалуудагы линиялар өтүп атса, буга дагы төрүнчү кылып өтө жок чыгардагы эмени линияны алып келип атканына биз каршы болуп турабыз. Негизи долбоорго каршы эмеспиз. Ушул айылда элдин үстүдөн өтүп атканына каршыбыз. Себеби бул электромагниттик нурлануунун кесепетинен биринчи мына бул онкологиялык оорулар, лейкоз, анан башка эми онкология бардык жерде, бардык органдын оорубу да ушундайды пайда кылат экен. Ошонусудан биз балдардын келечегин ойлоп суранып атабыз. Буга чейинки каттарда дагы суранып түшүндүрүп айтканбыз, биз каршы эмеспиз. Болгону айылда айланып, эл жашабаган тоолор менен, аймактар менен өтүп кетсин. Анан негизги көйгөй ушул. Бул жерде мына алдыңкы өткөн линиянын астыдагы санитардык зонаны дагы бизге башын ачып берсин. Убактылуу бир мөөнөт өткөндөн кийин келип анан бул жер биздики болгон, силер эмне жашап атасыңар деген сөздөр болбосун деп буну дагы Касаминге кошо карап атабыз. Жергиликтүүлөр бул маселе боюнча Кадамжай райондук санэпид өкүлдөрүнө да арыз жолдошкон. Биздин чыгармачыл топ барган убакта атайын түзүлгөн комиссия текшерүү иштерин жүргүздү. Ооруларда мисалы үчүн бул чын айтканда нерв системага таасир этет. Ошондой эле адамдын организминде гормондор бар да, ошол гормондорго таасир этип ар кандай ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Себебинде электромагниттик поленин негизинде өтө көп оорулар пайда болот. Анан биздин негизги кызматыбыз азыр булардын немеси боюнча, жалоптары боюнча келип, ушул высоковольтный линиядагы электромагниттик полени, ошондой эле электрикалык полени биз өлчөп, нормада жогору же төмөн экенин аныктап, буларга далилдеп беришибиз керек. Ошо биздин ишибиз. Буга чейин текшерүү жүрдү беле же арыз? Жок, эми бизге арыз эми түштү. Себеби дегенде арыз болгондо үчүн биз келип текшерип. Ошондо азыр линияга жакын жайгашкан текшерүү болуп атканда Ооба. канча адамдар арыз түштү? Эми 8 адам болду. 8 адам. 10 адамдан жазылган. Өзү көп адам сиздерге жеткен, почта дагы аркылуу иштейт экен. Бири алдын Кечиресиз ушунда мунун жыйынтыгы кандай болот? Аны кандай эреже менен? Жыйынтыгыны биз барып, бизде результаттарды өзүбүздүн немеде расчеттору бар, өзүнүн параметрлери бар. Ошол боюнча аныктап туруп, немеге беребиз биз. Ошо. Даже мына жалп болуп аткан адамдарды көрсөтүп туруп, мына колуңарга мына результаттар. Эми сотко барасыңар, отко барасыңар, пожалуйста. Биздин кыйматыбыз. Алыштыктар айыл-үсүнөн Касамин долбоорунун алкагында жогорку чыңалуудагы аба чубалгыларын алып өткөнгө таптакыр каршы. Деген менен бул маселе чечилгенин айткан комиссиялар текшерүүнүн жыйынтыгы менен аныкталган үйлөргө кенемте гана төлөп берерин билдиришти. Касамин боюнча айылдык кеңештин депутаттары карашып, токтом чыгарып беришкен. Ошол негизде айыл өкмөт башчысынан токтом бар. Ошол негизде бул проект түзүлүп, азыр ушул жер аркылуу өтүп атат. Эми мыйзамда жазылган мамлекетке керектүү маалда
ошол ордун толтуруу менен кимдин үйү туш келип калса ошонун ордун толтуруп материалдык жактан төлөнүп бериш керек да. Ошого азыр бир үй туш келген, ага материал жактан төлөнүп берилет. Ал эми арыздануучулар болсо бул санитардык норма боюнча 1,5 километрге чейин элдерге зыяндуу болот деп арызданышкан да. Ошо боюнча өткөндө декабрь айында комиссия түзүлүп, Баткен облусунун ыйгарым өкүлүнүн орун басары, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын милдетин аткаруучу Абдуман Эргешевич тиешелүү адистер менен келип эл менен жолугушуу өткөргөнбүз. Өткөрүп бул жерде санэпидстанциянын маалымат берген элдерге. Мына 500 киловольттук электр энергиянын магниттик полюсу зыяндуулугу 30 метрге чейин деп санитардык норма боюнча 30 метрге чейин экен. 1150 киловольттуку 55 метрге чейин. Азыр эми Казаминдики 500 киловольттук өтөт. Бул зыяндуулугу боюнча элдерге мына мурдагы өткөн линиянын үстүнөн көтөрүп өздөрүнүн немеси бар экен. Булардын аралыгы азыр эми бүгүн текшеришет специалисттер. Зыяндуулугу жок деп түшүндүрмө берилген да. Касамин долбоору ишке ашса 2022 жылдан тарта Кыргызстан жана Тажикстан, Афганистан менен Пакистанга жыл сайын 1300 киловольт электр энергиясын экспорттоп турары пландалган. Ал үчүн Кыргызстан 450 чакырым узундуктагы электр чуалгаларын курушу керек. 2016 жылы демилгеленген бул долбоор 2022 жылы ишке ашуусу маалымдалган. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Баткен облусу.